Саламатсыңарбы менин сүйүктүү окуучуларым. Биз бүгүн айлана чөйрө менен тааныштыруу сабагын өтөбүз. Балдар, анда сабагыбызды жагымдуу маанай менен баштап алалык. Анда өтүлгөн темабызды кайталап алалык. Балдар, биз өткөн сабакта кайсыл тема менен тааныштык эле? Туура айтасыңар. Курт кумурскалар деген эмне? Демек, курт кумурскалар канча бөлүктөн турат экен? Азаматсыңар балдар, курт кумурскалар 3 бөлүктөн турат. Кандай бөлүккө бөлүнөт курт кумурскалар? Туура, башы, курсагы, куйругу. Азаматсыңар. Балдар, эмне үчүн курт кумурскаларды талаалардын, токойлордун санитары деп аташат? Азаматсыңар. Себеби алар адам баласынын жашоосунда көптөгөн зыяндуу курт кумурскаларды терип жеп, адамдарга көптөгөн пайда келтирет экен. Анда балдар, биздин бүгүнкү өтө турган темабыз өсүмдүктөр дүйнөсү. Сабагыбыздын максаты бүгүнкү сабакта силер өсүмдүктөр менен таанышасыңар жана бөлмө өсүмдүктөрүн өстүрүүнү үйрөнөсүңөр. Анда эмесе балдар, мен сабагымды баштаардан мурда силерге табышмак айтайын. Анда бардыгыбыз экранга карап, табышмактын жандырмагын табабыз. Үчөө ынтымактуу дешет. Бирөө куюлуп түшөт, бирөө кубанып ичет. Ал эми бирөөсү кулпунуп өсөт экен. Бул эмне деп ойлойсуңар? Азаматсыңар балдар, силер туура таптыңар. Бул суу, жер, өсүмдүк. Демек, биз бүгүн өсүмдүктөр дүйнөсүнө саякат жасайбыз. Демек балдар, өсүмдүк бул көп клеткалуу организмдердин бири экен. Өсүмдүктөрдүн адам баласына жана айлана чөйрөгө тийгизген таасири өтө чоң. Өсүмдүктөр эң биринчиден абаны тазартат экен, андан кийин айланага кооздук көрк берет экен. Ошондой эле өсүмдүктөрдүн адам баласына дарычылык касиети да бар экен. Айрым өсүмдүктөрдү адамдар дарылык касиетке ээ деп пайдаланышат экен. Балдар, анда эмесе өсүмдүктөрдүн бөлүнүшүнө токтололу. Өсүмдүктөр көптөгөн түрлөргө бөлүнөт. Бизге белгилүү болгон өсүмдүктөрдүн төмөндөгүдөй түрлөрү бар. Май жана була өсүмдүктөрү, дан өсүмдүктөрү, бакча өсүмдүктөрү, жашылчалар, мөмө жемиштер, дары өсүмдүктөрү, гүлдөр жана бак-дарактар. Анда балдар, келгиле, биз май жана була өсүмдүгүнө токтололук. Май жана була өсүмдүктөрүнүн уругунан май жана була чыгат. Аларга пахта, күн карама, жүгөрү жана башкалар кирет. Күн карама күн тийген жакка бурулуп, күндү карап өсөт. Ошондуктан күн карама деп аталат. Жалбырагы жазы, гүлүнүн өңү сары болот. Андан май алынат, данын чагып жешет. Жалбырагы малга тоют, сөңгөгү отун болот. Экинчи, дан өсүмдүктөрү. Дан өсүмдүктөрүнө буудай, арпа, сулуу жана башкалар кирет. Буудай баалуу дан өсүмдүк. Ал бардык жерлерде эгилет. Мөмөсү дан. Даны сабактын башында 3 же 4 катар жайланышат. Ар бир дандын учунда кылканы болот. Данынан ун даярдалат. Унунан нан жана ар түрдүү азыктар жасалат. Бакча өсүмдүктөрү. Бакча өсүмдүктөрүнө дарбыз, коон, ашкабак жана башка өсүмдүктөр кирет.
бакча өсүмдүктөрү ысык жерлерде өстүрүлөт. Сабактары жерге сойлоп өсөт. Жалбырактары жазы жана мөмөсү көлөмдүү болот. Бакча өсүмдүктөрүнүн ичинен дарбызга токтололу балдар. Дарбыз кабыгы калың, өңү жашыл жана агыш тилкелүү болот. Формасы тоголок жана сүйрүү. Мөмөсү ширелүү, даамдуу, жегиликтүү болот. Дарбыздын жегесеңер суусунуңарды кандырат. Андан кийин ашкабак. Формасы тоголок, кээде сүйрүү жана алмурут сымалдары болот. Өңү кызгылт сары, кабыгы катуу. Ал тамак ашта кеңири колдонулат. Жашылча жана мөмө жемиштерге балдар сарымсак, помидор, пияз жана башкалар кирет. Ал эми мөмө жемиштерге алма, алмурут кирет. Анда биз пияз менен алмага кыскача токтоло кетели. Бул алма, пияз тоголок же сүйрүү болгон саргыч, кызгылт кабыктуу жашылча өсүмдүк. Анын ачуу жыты бар. Ал абага тез тарайт да көздү ачтырат. Тамак ашта кеңири колдонулат. Андан кийин гүлдөр балдар. Гүлдөрдүн көптөгөн түрлөрү бар. Гүлдөр айланага көрк жана кооздук берет. Гүлдөрдүн жыты буркурап турат. Анда келгиле бардыгыбыз мени менен биргеликте бөлмө өсүмдүгүн өстүрүүнү үйрөнөбүз балдар. Бизге бөлмө өсүмдүгүн өстүрүүгө идиш ушундай топурак, андан кийин суу жана гүлдүн атросу керектелет. Эң биринчи биз топуракка урукту сээп алабыз. Андан кийин ошо гүлдөрдүн бөлмө өсүмдүгүнүн кандайдыр бир бөлүгүнөн кесип алып, аны жумшак топуракка, топурак нымдуу болуш керек, анан жумшак болуш керек. Ошол топуракка гүлдү отургузабыз. Мына тамыры менен гүл. Ошол гүлдү отургузуп, аны акырын үстүнөн сынып калбаш үчүн бир аз басып, анан маал менен гүлгө суу куюп турабыз. Эгерде гүлгө бир жумада 2-3 жолу суу куюп жиберсек, анда бул гүл өспөй калат. Гүлдү жарык жерге, анан жылуу жерге коюп өстүрүш керек. Убакыттын өтүшү менен бул гүл тынчтыкты, суулукту талап кылат. Ошондуктан гүлдүн үстүнө эч кандай суунун жалбырактарына сууну куюп салбаш керек. Эгерде биз жалбырактарына сууну куюп сала турган болсок, анда жалбырактары сууну көтөрө албайт. Убакыттын өтүшү менен бул жаңы отургузган гүлүбүз бир жумада, 2 жумада өсүп чоңоет. Бирок ал өсүп чоңоюш үчүн аны биз убагында карап, сугарып, топурагын жумшартып турушубуз керек. Качан гана бөлмө өсүмдүктөрүн өз убагында карап көңүл бургандан кийин бизге ушундай гүл ачып, өзүнүн кооздугун, анан жыпар жытын чачат экен. Мына ушинтип биз силер менен балдар биргеликте бөлмө өсүмдүгүн кантип өстүрүү керектигин үйрөнүп алдык. Эми мындан кийин силер да өзүңөр үйүңөрдөн бөлмө өсүмдүктөрүн өстүрүп апаларыңарга жардам бересиңер. Келгиле анда балдар, биз бөлмө өсүмдүгүн менин жардамым менен биргеликте жасап үйрөнүп алдык. Эми силерге үй шартында гүл жасоого убакыт келди. Кандайдыр бир майрамдар болобу, же апаларыңарды, эжелериңерди сүйүнтө турган учур болгондо, силер үй шартында гүл жасап, белек катары берип, жагымдуу маанай тартууласаңар болот. Ал үчүн балдар бизге үй шартында керектелүүчү шаймандар бул түстүү кагаз, өзүңөр каалаган кызыл, жашыл өңдөн түстүү кагаз аласыңар. Андан кийин бизге керектүү кайчы, анан сызгыч керек, анан клей керек. Эми бардыгыбыз жакшылап көңүл буруп турабыз. Биринчи узуну дагы, туурасы дагы 9 сантиметрлик кылып, квадрат кылып
ченеп алып туруп, аны кайчы менен кыркабыз. Кайчы менен кыркып, кайчыны туура пайдаланышыбыз керек. Колуңарды кесип албашыңар керек. Андан кийин кайчы менен кыркып бүтүп, ушул эле кесип алган квадратты мына бардык жактары бирдей. Бири-бирине жакындатабыз, жабыштырабыз. Андан кийин кайра бул жагын ачабыз. Силер да мени менен биргеликте жазайсыңар. Чогуу жазап, апаларыңарга белек кылып бересиңер. Эми ушул бүктөлгөн кагазыбызды кайра эки бетин бириктиребиз. Андан кийин ачып, бул бетин бири-бирине бириктиребиз. Эми карайбыз. Ушул биз бүктөлгөн жерлерди, бүктөлгөн издерди бир аз 1,5 сантиметрден кылып кыркып алабыз. Төрт тарабын тең. Андан кийин клейди алып, бири-бирине жабыштырып клейлейбиз. Бардыгыңар мени кайталап жатасыңар, балдар. Жыйынтыгында апабызды сүйүнткөндөй гүл пайда болушу керек. Эми андан кийинки жашыл түстү алабыз. Четинен эле бир аз кыркып алып, аны деле ушундай кылып бүктөйбүз. Кайра дагы кичинекей кылып бүктөйбүз. Эми ашып калган жерин кесип алып таштайбыз. Анан мындай кылып алабыз дагы, ушул жерин түбүн акырын кайчынын учу менен өтө чоң эмес, кичирээк кылып кыркып коебуз, тешип коебуз. Андан кийин ушул эле калган кагаздын, түстүү жашыл кагазды ичке кылып кесип алып, сабагын жасайбыз. Эсиңерге сала бергиле, гүлдүн эң биринчи уругу, гүл уруктан, анан тамырдан турат. Андан кийин эле мына гүлдүн ушундай эмнеси болчу эле, сабагы болот. Биз гүлдүн сабагын жазап, ачылып кетпеш үчүн бир аз клей менен бекитип коебуз. Эми ушул жазаган жана кайчы менен тешип алганбыз, ошол жерди чоңураак кылып, бул гүлдүн сабагы баткыдай деңгээлге алып келебиз. Киргизип алдык. Эми биринчи жазаган гүлүбүздү алып, түбүн клейлеп, бул гүл менен сабагын жабыштырабыз. Гүл менен сабагын жабыштырдык. Андан кийин ушул эле кагаздан, түстүү кагаздан бир аз кесип алып, жалбырагын жазайбыз. Ал жазалган жалбыракты сабагын алып келип, бекитебиз. Жыйынтыгында ушундай тюльпан гүлүн пайда кылып алдык. Эми силер үйүңөрдөн ушундай гүл жазап, дагы бул тюльпан гүлдү көбөйтүп, апаларыңарга белекке берсеңер болот.
Демек балдар, сабагыбызды жыйынтыктайлы. Анда биздин жашоо шартыбызга өсүмдүктөрдүн ролу өтө чоң экен. Эгерде өсүмдүктөр булганычы заттарды өздөрүнө сиңирип алып, бизге таза абаны берип турат экен. Анда балдар, сабагыбызды класстер менен жыйынтыктайлычы. Демек балдар, мен ушул эле гүл менен класстер түзгүм келип турат силер менен. Кана гүл эмнелерден турат? Гүлдүн эмнелери болот? Биринчи, туура азаматсыңар гүлдүн уругу болот. Экинчи, туура азаматсыңар гүлдүн тамыры болот. Андан кийин гүлдүн сабагы болот, азаматсыңар. Анан төртүнчүсү, гүлдүн жалбырагы болот. Бешинчи, гүл ачат, азаматсыңар. Демек силер бөлмө өсүмдүктөрүн кантип жасаш керек экенин үйрөндүңөр, өсүмдүктөр жөнүндө маалымат ала алдыңар. Азаматсыңар балдар, үйүңөрдөн апаларыңарга бөлмө өсүмдүктөрүн багууга, өстүрүүгө жардам бересиңер деп ишенемин. Ушуну менен сабагымды жыйынтыктайм. Бардыгыңар азаматсыңар, саламатта калгыла.